Bu жерде больница төрөтүү, диагностика борбору ошо бир жерде жасап койгонбуз. Адамдар ошол бири-бирине жакын. Аркы четине болушат. Булар жол. Эми Ош шаарында дал ушундай Ош Сити аталышындагы шаарча түтүрөт. Бүгүн президенттин катышуусунда бул шаарчанын төптөлүшүнө капсула салынды. Муну кытайлык инвесторлор менен жергиликтүү инвесторлор тарабынан курулуп жатат. Ага жалпы $800 миллион каражат сарпталуу пландалып жатат. Ал эми долбоор 5 жылда бүткөрүлөт. Ош Сити IT шаарчасы Ош шаары менен Кара Суу району байланышкан аймакка Бекмамат Усмонов көчөсүнүн 19Б дарегинде курулуп жатат. Аянты 72 гектар жерди ээлейт. Анда жалпы 12 миңден ашуун батир курулат. Мейманкана, оорукана, мектеп, социалдык объектилерди салуу да каралган. Ага кошо коммерциялык жана IT объектилер курулмакчы. Масштабтуу долбоордун курулушунун башталышына өлкө башчы да ортоктош болуп, улуу жибек жолунун ири провайдери болуп калаарын белгиледи. Кыргызстандын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу биздин алдыбызда Ош шаарынын экономикалык, социалдык, технологиялык өнүгүүсүнүн ылдамдатуу максаты турат. Буюрса, меймандос көп этностуу Ош шаарыбыз ынтымак байырлаган баалуулуктары менен катар жалпы түрк дүйнөсүнүн маданий жана материалдык көрөңгөсүн байытып, улуу жибек жолунун провайдери болуп, соода экономикалык, маданий гуманитардык байланыштардын чордонунда дүйнөнүн туш тарабынан агылып кирип чыккан туристтердин сүйүктүү аймагына айланат деп ишенип туралым. Ири долбоорду эки кытайлык компания жана жергиликтүү инвесторлор биригип курууда. Учурда долбоордун толук проектиси бизнестин талаптарына жооп берген, заманбап жана ыңгайлуу инфратүзүмдөр иштелип чыккан. Андагы эң бийик имарат 24 кабаттуу болот. Адистерди алып келип, ушул жерде биздин өзүбүздүн Кыргызстанда IT деген адистикке ээ болгон адистерди чыгаруу максатында биздин IT шаарчабыз болгон. Эң өзгөчөлүктөр бул жерде биздин биз мынау Астанада жайгашкан биздин 24 кабаттуу имаратыбыз. Ушул жерде IT хаб орнотулуп, дүйнөлүк стандартка ээ болгон IT адистерин чыгаруу максатында ушул имаратка жайгаштырганбыз. Бул жерде бир гана IT хаб эмес, бул жерде бүт мейманканалар, конференц залда биздин өлкөбүзгө келген, Астанада жайгашкан үчүн биздин өлкөбүзгө келген бүт делегацияларды ушул имаратта кабыл алуу үчүн ушул жерге жайгаштырдык. Учурда 100дөн ашуун техникалар тартылып, курулуш иши башталган, 2000ден ашуун жумуш чалынган. Анда 72 гектар жердин 30 гектарына социалдык объектилер жайгашат. Жаңы шаарчаны 5 жыл ичинде бүткөрүү пландалууда. Ал жерде 30 гектарын социалдык объекттер, мектептер, бала бакчалар, медицина борборлору, парктар, ошондой зоналар болот. Андан сырткары 40 гектардын тегерегинде бул ошо батирлер болот. Анын ичинден 12.200 батир болот. Анын 1000 батири 60 миң квадрат тегерегиндеги бул ипотекалык, мамлекеттик ипотека компаниясына биз берип атабыз. Азыркы бүгүнкү күндө бул жерде 2000ден ашык адам иш менен, жумуш менен камсыздалган. Буюрса биз ойлоп атабыз, азыр проект бүткөндөн кийин, реализация болгондон кийин 15 миң адам иш менен камсыз болот. Масштабтуу долбоордун ишке ашырылышын коомчулукта кубаттоо калууда. Шаардын инфратүзүмү жакшырып, туристтердин келүүсүнө да жол ачылат дешет. Биз дагы башка мамлекеттерде өнүгүп, ошолордун катарына жетишибизди күтөбүз биз дагычы. Биз өтө кубандык бүгүнкү проектлерди көрүп чыктык, азыр биз кирипчи. Аябай сонун кооз мына проектинин түзүлүшү, баягы эч бир катасыз мына көрүп чыктык. Бардыгы сонун чыккан. Аябай сонун. Буга чейин 2023-жылы Ош шаарында 500дөн ашык көп кабаттуу турак жайдан турган Ош шаарча куруу сунушталган. Анда шаардын 2025-жылга чейинки башкы планы көрсөтүлүп, шаардын аймагын кеңейтүү, жаңыдан кошулган жерлерге кичи райондорду, өнөр жай соода борборлорун куруу менен шаардын калкын 1 миллион адамдан ашыруу максаты айтылган эле. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.